Апа 3 гана тамгадан турганы менен бүтүндөй бир аалам. Апа үйдүн нуру, күч кубаты. Нурпресс маалымат борборунда апамагат автордук берүүсү. Биздин бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, ишкер айым Камкор апа Урмат Аманбаева болмокчу. Анда эмесе каарманыбыздын апасына болгон сагынычын маегибизден көрө аласыздар. Апам жөнүндө айтылбай калган көп ичте ойлор бар. Баланын эң биринчи тарбиячысы, жол көрсөтүүчүсү, акыл насаат айткычы бул апа болот эмеспи? Анын сыңарында сиздин ушул күнгө чейинки ийгиликтериңизге апаңыздын салымы чоң болсо керек. Ооба, сурооңор өзү айтып атат. Бала түйүрлүк болуп төрөлүп, эрезеге жетип, ар бир кадамы, ар бир ийгилигине эненин салымы болот. Мага да мен ушул бүгүнкү күндө адам болушума ар бир ийгилигиме апамдын салымы аябай зор. Себеби менин апам аябай акылдуу, көрөгөч, ушу бизге ар бир өзүнүн сөзү менен, жакшы тилеги менен насаатын айтып, окутуп, көргөзүп, ушундай ийгиликке, ушундай даражага жеткендин себепкери биздин иш апам. Ошол апаңыз сизге берген тарбияны, мээримди өзүңүздүн балдарыңызга бере алдым деп ойлойсузбу? Мен 2 кызым бар. Тилекке каршы 2 кызымды мен өзүм жаңы тарбияладым. Кечке чыгып ата, үйгө кирип эне болуп, энеликти да аталык тарбияны да бердим деп ойлойм. Себеби 2 кызым жакшы тарбия алды, жакшы окуду, билимдүү болду. Азыр өздөрүнүн балдары бар, 5 неберем бар. Ойлойм, ушул жакшы тарбия бердим депчи. Апаңызды катуу сүйүнткөн учуруңуз эсиңиздеби? Ошол кездеги анын эмоциясы кандай болду эле? Апамды катуу сүйүнткөн мезгилибиз болгон, бирок өзү айтып кеттим, менин апам эрте өтүп кетти. Себеби биз жашыраак мезгилде окуун эми бүтүп, эми турмуш жолуна баштаган мезгилде өтүп кетти. Анан мен ошо сүйүнткөн мезгилим кайсы болду? Мен ошол окуп өтүп диплом алганымда апам абдан сүйүнгөн. Дипломду алып ишке кирип, 1-чи айлыгымды алып, апама белек бергенде абдан сүйүнгөн мезгилим бар. Андан кийин ушу жакшы күндөрүбүздү көрбөй, эрте өтүп кеткен өкүнүч бар да. Апаңызды таарынтып, капа кылып алган учурларыңыз болгонбу? Мен үй бүлөдөгүл деген аябай оорукер, үй бүлөнүн ортосу элем. Мен өзүм жумшак болгондуктан мен апамды таарынткан күнүм жок болгон. Мен эсимде жок, мен апамды таарынткан эмесмин да. Мен Бишкекте окуп, Бишкекте жашайт элем. Анан апам катуу ооруп калганда мен Ошко көчүп кеткенмин. Атайын ушул апамдын жанында болоюн депчи. Өзүм коркот элем, ушу апам өлүп калса, кантип жашайм деген сезим бар эле, ошон үчүн. Көңүлүм ооруккан эмесмин. Эсимде жок, көңүлүм ооруккан эмесмин да, мен билем. Апаңыз сизге кайсы элесте сакталып калды? Апам менин элесимде апа, эне, апа, ошо бүгүнкү азыр көз алдымда 23 жыл болсо да кеткенге. Мына ушу күнү бүгүнкүдөй турат, ошо элеси менен күлмүңдөп, дайыма колдоп, күнү бүгүнкүдөй турат да. Ошондой элес бар. Ушул убакка чейин апаңыздын кайсы сөзүнө таасирленип келесиз? Башкача айтканда өтө чоң таасир берген сөзү. Мен турмушумда бул сөздү өзүмдүн турмушумда Жогорку Кеңешке депутат болгондо да айтып жүргөмүн. Ушул журналисттерге да берген элем. Апам айтат эле. Ойчу ойлонгуча тоо келчи тоо ашат.
чечкүндүү бол, ошо чечкүндүү кадамың менен ийгиликке жетишесиң деген сөзү бар да. Ошол сөзү менин жашоомдун ар бир күндөрүндө, оор күндөрдө дагы, жашоомдун жакшы күндөрүндө дагы ошо апамдын ушу сөзү мага дайыма ээрчип, кошо жүрөт да. Апаңыздын акыркы мүнөттөрүндө жанында боло алдыңызбы? Болсоңуз, кандай акыл кеңешин, керезин угуп калдыңыз? Эртерээк өтүп кетти, ооруп. Акыркы мүнөтү биз деген ошо 7-1 тууган болсок, 6-ообуздун колубузда өттү. Өзүбүз карап, аз эле күн жатып калды, 3-4 күн ооруп, анан ошо акыркы сапарга узатып атканда баарыбыз кыйкырып атып сөз менен айтыш кыйын да, көзүң жалдырат. Ошо балдардын ташталып акыркы мүнөттө аябай ооруп, бирок мындай сүйкүмдүү мээрин чачып карап өттү, баардыгыбыз бирден карап, анан өтүп кетти да. Үзүлүп кетип атып, баарыбыз апа деп кыйкырсак токтоп калат. Ар бирибизде көзүн чоң көзү менен карап, баардыгыбызды көзү менен карап узатты. Чоң эжебиз келип, ыраазычылыгыңарды билдиргиле, болбосо кыйналат деп, анан баары ыраазыбыз деп, анан өтүп кетти. Ошо кичинекей сиңдибизди көрбөй өтүп кетти. Ал сиңдинин да арманы ушундай да. Эң кичинекей сиңдибиз, эң үйдүн кичигин. Бүгүн мен ушул жака келип силердин передачаңарга кетип отурам десем дагы көзүмөн жаш алып, менин да арманым ушул деп калды. Ушул арманы болду апамдын. Ар бир бала үчүн эненин жыты өзгөчө. Ошол сизде энеңиздин жыты эмнеси менен сакталып калды? Эң баалуу мен үчүн ошол жоолугу дайыма жүрөт менин жанымда. Ошондо жыты бар, ошондо бардыгы бар. Ошону мен салынып алам кече, анан эжелерим, кыздарым айтып калат, апа тайнеме окшошуп калдыңыз деп. Себеби менин 2 кызымда дагы көп тайнесинин колунда жүргөн, апа тайнеме окшошуп калдыңыз дейт. Ошол дайыма мен ошо. Акыркы сурообуз, апаңызга кат жазып, ошол катты апаңыз окуй турган мүмкүнчүлүк жаралса, катка эмне деп жазмаксыз? Апа, мен сени сагындым дейт. Бир көрүнүп койсоң деген ушу сөз айтам да. Башка. Да, ушунча даражага жеткирдиң. Ага ыраазычылык, аны дайыма айтам, өзүмдүн көз тирүүсүмдө да айтат элек. Анан ошол катка ыраазычылык менен бирге ушу сизди сагындым деп айтат элек. Сен мени көп ыйлатып атасыңар да, мен өзү деген апа темасына аябай эме карайм, себеби мен кичинекейимде айтчумун, апам өлсө мен жашабасам керек депчү. Бир 2 жыл өзүмө келген эмесмин, андан жакшы болгон да. Аябай оор болгон.